Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Адаттагыдай Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин кабарларын мен Айсулуу Сүйүнбек кызы тааныштырам. Анда бүгүнкү кабарлардан кыскача. Салтка айланган саамалык окуу жайдын мырзалары айымдарды эл аралык майрамы менен куттуктады. Ректор Бекмурза Зулуев жаш стартаперлерге долбоордон уткан гранттарын тапшырды. Университеттен бүтүрүүчүлөрү кайрадан окуу жайга келип, окутуучулар менен жолугушту. Сереп Делмаек сериясы дал ушундай аталыштагы жаңы долбоор уюштурулуп, анын алгачкы коногу ОШМПнун окуу бөлүмүнүн башчысы Эмилбек Абдибалиев болду. 8 март аялдардын эл аралык майрамы быйылда жогорку маанайда белгиленди. Иш-чарага университеттин жетекчилиги, профессордук окутуучулук курам жана студенттер катышып, жалпы айымдарга окутуучу агайлар тарабынан концерттик программа коюлду. Мында таланттуу мырзалар аял затынын арулугун даңазалаган сахналык көрүнүштөрдү аткарып, зал ичиндеги бардык айымдарга жаз гүлүнөн белекке беришти. Бул менен катар оондуу ырлардан созуп, көркөм окуп, кызыктуу оюндарды уюштуруп, көрүүчүлөргө жагымдуу маанай жаратуу менен өз чыгармачылыктарын тартуулашты. Быйыл өзгөчө болду. Ар бир кесип өзүнчө чыгып, алардын сахнадагы турганы 4 саптагы ырдын ичинде бүтүндөй аял затынын дүйнөсү жатарын, аял затына ушунчалык ишеним артып, эркектердин бүгүндөн баштап эмес, ушу дүйнөгө чейин, ушул күнгө чейин ишенимдүүлүгү өтө чоң экенин дагы бир даңазалап, сүйүнүчтүү, кубанычтуу майрамдык кечелердин бири болду. Ошол учурдан пайдаланып, ошол аялдарды, эжекелерди, студенттерди бардыгын ушул 8 март эл аралык майрам менен куттуктайбыз. Ар дайым ушул жашообузда жөлөк болуп жүрө беришсин. Аны улай окуу жайдын өнүгүүсүнө өз салымын кошуп, жигердүү эмгектенген окутуучу эжекелерге, кызматкерлерге жана студент кыздарга ардак грамоталар, акчалай сыйлыктар жана ыраазычылык каттар тапшырылды. Учурда университеттин студенттери сабак окуу менен бирге коомдук иштерге активдүү катышып, ар кандай курстарга окуу менен бирге ишкерликти да өздөштүрүү, жеке бизнесин жүргүзүүгө мүмкүнчүлүктөр кенен. Ага ылайык окуу жайда түзүлгөн бизнес идеяларды ишке ашыруу борборунда окуган кезектеги жаш стартаперлердин долбоордон уткан гранттары окуу жай тарабынан каржыланып, ал өз ээлерине тапшырылды. Бул тууралуу кененирээк кабарчыбыз баяндайт. Мында университеттин ректору Бекмурза Зулуев конкурстан жеңген 3 стартапердин ишкердик жүргүзүүгө керектүү болгон шаймандарын тапшырып, колдонууга берди. Мында грант ээлери Жаркын Айкуламединовага тегүү машинасы берилип, ал эми Зарина Ураимжанова жана Айку Кулзамирбек кызы жер жемиштерди кургатуучу аппараттарды алышты. Аталган конкурска 15ке жакын студент өз долбоорлору менен катышып, жыйынтыгында жогорудагы 3 студент кыздын долбоорлору тандалып алынган. Эко чипсилер, булар табигый чипсилер болуп саналат. Аларды биз жоңгона мындай картошкадан жасалган чипсилерге алмаштырып эко чипсилер даярдатабыз. Азыркы учурлар булар мөмө жемиштерден жасалат. Алмадан, банандан, жада калса кивиден да жасалат. Азыркы учурда биз өзүбүздүн аппаратыбызды алдык, окуу жайга ыраазычылык. Мында сырткары биология адистигинин студенттери жашыл теплица демилгесин презентациялашып, аларга окуу жай жетекчилиги тарабынан жер бөлүнүп берилди. Ошондой эле жаш окутуучулар тарабынан географиялык аянтча демилгеси сунушталып, колдоого алынды. Алдыда атайын аянтча түзүлүп, жашыл теплица долбоору да ишке ашары күтүлөт. Белгилей кетсек, октябрь айында бизнес идеяларды ишке ашыруу борбору, Американын эл аралык өнүктүрүү агенттиги USAID, Агахан фонду менен биргеликте ишмердүүлүктү өнүктүрүү максатында бир жумалык бизнес окутуу өткөрүлүп, долбоордон уткан грант ээлерине керектүү каражаттар жана материалдар окуу жай тарабынан камсыздала турганын белгилешкен. Бул тууралуу борбордун жетекчиси кененирээк маалымат берет. Бүгүнкү тапшырылган гранттарды биз буга чейин ошол эл аралык уюм Агахан жана USAID фондору менен биргеликте биз окутуу өткөргөнбүз. Алар ошол окутуу жагын камсыздап берип, бирок грант берүү маселесин биз окуу жай тарабынан колдогонбуз. Биология адистигинде окуган студенттерибиз атайын ошол теплица куруу боюнча бир чоң проект сунушташты. Буюрса ошол проектти бүгүн биздин окуу жайдын жетекчилиги иш жүзүнө ашырууга старт берди. Атайын жери бөлүнүп берилип,
бүгүндөн баштап буюрса ошолор проектти ишке ашыруунун үстүндө катуу аракет кылып жатышат. Анан экинчи проектибиз бул географиялык аянтча деп атайын биздин ошол жаш окутуучуларыбыз тарабынан сунушталган. Ошол атайын ошолорго дагы окуу жай тарабынан жер бөлүнүп берилип, бүгүндөн баштап ошолор дагы ошол география аянтчаны курууга атайын сметаларын түзүп башташты. Айданек Сагынбек кызы, Рустам Батырбеков, Ошомпу жаңылыктары. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин гуманитардык факультетинде англис тили адистигинин бүтүрүүчүлөрү менен жолугушуу өткөрүлдү. Жолугушууга окутуучулар, бүтүрүүчүлөр жана студенттер катышты. Иш-чараны гуманитардык факультетинин деканы Нурбек Маткаримов ачып берип, ал өз сөзүндө адистиктин ачылганына 25 жыл болгондугун белгилеп, бул аралыктагы жетишкендиктерди жана ийгиликтерди айтып өттү. Аны улай окуу жайдагы соңку жетишкендиктерди чагылдырган видео ролик коюлуп, студенттер тарабынан концерттик программа тартууланды. Ошондой эле бүтүрүүчүлөргө кызыктуу суроолор берилип, алардын студенттик күндөрүн чагылдырган слайд көрсөтүлдү. Андан соң бүтүрүүчүлөргө сөз берилип, мында алар жетишкен ийгиликтери, студенттик мезгилдеги эсте калтырган учурлар менен бөлүшүп, окутуучуларга ыраазычылыктарын билдиришти. Жыйынтыгында ийгиликтерди жаратып, сыймыкка ээ болгон бүтүрүүчүлөргө сыймыктуу бүтүрүүчү наамы ыйгарылып, адистик боюнча учурдагы актуалдуу суроолорду камтыган онлайн сурамжылоо жүргүзүлдү. Белгилей кетсек, жолугушуу бүтүрүүчүлөр менен тыгыз байланышты күчөтүү, аларга усулдук жактан жардам көрсөтүү максатында англис тили жана окутуунун усулу кафедрасы тарабынан уюштурулган. Окуу жайда күжүрмөн эмгек жасап, өз ишине так болгон окутуучулардын, кызматкерлердин ишмердүүлүгүн баалоо, даңктоо жана студенттерге үлгү иретинде таанытуу максатында Сереп аттуу жаңы долбоор башталды. Аталган долбоордун алгачкы коногу Ошемпунун окуу иштери бөлүмүнүн башчысы, педагогика илимдеринин кандидаты Эмилбек Абдибалиев болду. Иш-чара кандай таризде уланды, кийинки сюжеттен көрө аласыздар. Иш-чарага окуу жайдын ректору Бекмырза Зулоев баштаган окутуучулук жамаат жана студенттер катышты. Ошондой эле Эмилбек Абдибалиевдин үй бүлөсү, окутуучулары, достору, санаалаштары жана жакындары катышып, иш-чара кызуу маек менен коштолду. Эжекелердин багайларым отурат, жеңем отурат. Сиздин балаңыздан мен сиздин балалыгыңызды көрөм. Балаңыздардын мындай тыншап, көп тыншайт, аз сүйлөйт. Мына ошол сиздин аны балалыгыңыз десем болот. Бар болуңуздар аман болуңуздар. Жол ачып берип, ошол изги жолго түшүп, ийгилик жараткан, анан ийгиликти багындырган адам деп билебиз. Дилмаектин алгачкы бөлүгүндө чакырылган коноктор каармандын басып өткөн чыйыр жолундагы эмгектерин, артыкчылыктарын даңазалап, аны менен бирге болгон кызыктуу окуялардан ой бөлүшүп, өзгөчө сапаттарын белгилеп, өмүр жолуна саресеп салуу менен кенен кеп курушту. Мага бардыгыңыздар эле кошулсаңыздар керек. Эмил кружкасы жок, илимдин доктору, академик десем жаңылбайм. Анткени бизде 6-7 достор катташып жүрөбүз, ар тармактын өкүлдөрүбүз. Анан ар бирибиздин үйдө балдарыбыз бар, ар бир үйдүн эркеси бар. Айтканынан кайтпаган, каалаганын алган. Үйдө биз ошол 4-5 баланы башкара албай кыйналабыз. Бирок достор баардыгыбыз отурушка Эмил барат экен десе коркпой бала чаканы алып барабыз да. Себеби Эмил аларды 5 мүнөттө тилин табып, жакшы бир оюнга уюштуруп салып. Эжекейлерге, жакшы коллективге, жакшы досу жарга жолугуп, балам ушундай билимге ээ болду. Дагы ыраазымын досторуна, бирге жүргөн санаалаштарына, группалаштарына, ушул кабыл алган алып келгенде ушул эжекейге тапшырганбыз. Ушул эжекейге дагы чоң ыраазычылык билдирем. Муну жайылтуу керек, чындыгында уюштуруучуларга ыраазычылык билдиремин. Чындыгында мындай бир өзгөчө боек болгон жок, чыныгы бир эме маектешүү болду да, чыныгы сырдашуу болду. Өткөн окуялар жөнүндө айтып атышты, баштан өткөн баягы этаптар бардыгы үлгүлүү болуп атат. Ошолардын бардыгы биздин кийинки муундарга, студенттерибизге абдан мындай бир үлгү болорлук иш-чара болду да. Бул менен бирге алыскы жакындарынын да ой бөлүшкөн видео тасмалары көрсөтүлдү. Андан соң программанын экинчи бөлүгү Эмилбек Абдибалиевдин студенттер тарабынан берилген ар тараптуу суроолоруна жооп берүүсү менен уланды. Жакшы сөздөрдү уганды, буга чейинки жасаган эмгектерди, ушу башкалардын
озунан угам деп мен күткөдүм эле. Анан абдан толкундануу болду, иш-чара жакты. Бирок бир чети жанагы көрөк ошол жакшы сөздөрдү угуп, жана мактоолорду угуп, бир аз ыңгайсыз дагы болуп калат экен. Бирок ошол бүгүнкү иш-чараны уюштургандан кафедрага, ошол кафедранын окутуучуларына мен терең ыраазычылык билдирем. Иш-чаранын жыйынтыгында мыкты суроолорду берген катышуучуларга китептер белек кылынды. Ошондой эле жалпы чакырылган конокторго уюштуруучулар тарабынан белектер тапшырылып, саамалык жылуу пикирлер менен соңуна чыкты. Белгилей кетсек, аталган иш-чара каармандын ийгилигине назар салып, аны үлгү катары көрсөтүү менен бирге болочок педагогдорго багыт берүү максатында колледждин мамлекеттик тил кафедрасы тарабынан уюштурулган. Сереп деп коюшубуздун себеби кыргызда сөз бар эмес беле, сарисеп салуу, серепчилөө, мындай алыстан бери көрө билүү деген сыяктуу сөздөн алдык дагы алдыбызга мындай максат койдук. Биздин окуу жай жалаң гана педагогикалык кесиптеги адистерди даярдаган окуу жай болгондуктан, мугалимдерди даярдоочу устакана болгондуктан, болочокку биздин студенттерибизге, болочоктун мугалимдерине ушундай өрнөктүү анан алдыңкы мугалимдерди чакырып ошолордун кантип ушундай деңгээлге жетишкендигин көрсөтсөк, жакшы мугалимдик кесипке карата өздөрүнүн кадам ташташы болуп калат го деп эсептеймин. Купуна Мамасалиева, Рустам Батырбеков, Ошемпо жаңылыктары. Окуу жайдын Мурас теле студиясы тарабынан даярдалган соңку жаңылыктар программасына күбө болдуңуздар. Кабарлардын дагыда кененирээк топтомун Ошемпонун расмий сайтынан, социалдык баракчаларынан жана YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Алдыда көрсөтүү студиянын кызык инфо жана башка түрмөктөр менен уланат, бизден алыстабай туруңуздар. Мугалим кем? Ал bizөңдө адамбы? Кантип алар өзгөрчүп заманды? Ал улуу жан адамдардын адамы, жакшылыкка арышталат кадамы. Ата журтка күнү түнү кам жейбе? Айтчаның тамак ичип нан жейбе? Отурганда кошо сүйлөп сабакты, окуучуну ойлоо бичет тамакты. Кеч киргиче мектебинен чыкпайбы? Айтчаның үйгө барса уктайбы? Сабак калса капчыгына күч келет, уктаса да окуучуну түш көрөт. Мугалим кем? Каткырабы күлөбү? Элге окшоп аш тойлордо жүрөбү? Күлгөнүнөн ой басканы көбүрөөк, аш тойлордо анда санда көрүнөт. Чарчабайбы ызы чуудан балдардан? Үйгө барып иш кылабы ал адам? Мектепти да үйдү дагы ардактайт, мекен жүгү аны эч качан чарчатпайт. Эл өңдөнүп эс алганды болжойбу? Компьютерден оюндарды ойнойбу? Андай кылса сабак калат, иш калат, андан көрө план жазат тытмалап. Аның эмне? Башкалардан кем беле? Пара алып, байып кетпейт эмнеге? Коррупцияны, жемкорлукту жек көрөт. Таза иштеп, таза жашоо өткөрөт. Капчыгында айтчы канча теңге бар? Чөнтөгү көп, сумкесинде эмне бар? Анда болбойт акча сүймөй адаттар, сумкесинде бор калем сап барак бар. Эмгек менен өтөт экен ал жайы. Айтчы канча ал адамдын айлыгы? Мен жооп берсем жалган айткан болом го, өкмөт акем жооп берсин болсо болго. Мугалим ким? Кандай жерде жайлаган? Барбанын машинеси айдаган. Шашкалактап жүрөт дайым жүгүрүп, маршруткада келет күндө тыгылып. Көңүл анын качан толуп жай болот? Айтчы качан ал мугалим бай болот? Бактылуулук ар бир жашоо эрмеми, ал бай болот айлык алган күндөрү. Сөздү алар неге жакшы көрүшөт? Бош болсо эле ушакташа беришет? Бири-биринен тажрыйба көп сурап, сүйлөсө эле окуучуну кеп кылат. Неге алардан мерим нуру төгүлөт? Улгайса да жап-жаш бойдон көрүнөт? Окуучудан таап алат баксырын, ошон үчүн сактап калат жаштыгын. Айлык аз деп алаксыбай китепке талап коюп чыкпайт эмне пикетке? Байлык эмес билим издейт жан үрөп, бар дүйнөгө кылат алар каниет. 30-40 жыл иштей берет бир жерде, анын орду керекпи кээ бирлерге?
Көп жыл иштейт бир орунда булар үчүн аз айлыкка кимдин көзү кызарсын? Агайлар жок, мектеп азап чекпейби? Агай деген сөз жоголуп кетпейби? Азырынча бар агайдын кабары сактап турат физкультура сабагы. Мугалим ким? Ал bizөңдүү адамбы? Кантип алар өзгөртүшөт заманды? Ал улуу жан адамдардын адамы, жакшылыкка арыш талат кадамы. Бут кийим сатып алуу үчүн эң жакшы убакыт түшкү тамактан кийин болуп саналат экен. Анткени дал ушул убакта адамдардын буттары мүмкүн болушунча көлөмүн көбөйтөт тура. Ушул сыяктуу бут кийим жөнүндө сиз укпаган, билбеген, таң калтырган кызыктуу фактыларды Кызык инфо рубрикасынын бүгүнкү чыгарылышында айтып берем. Башында жабыркаган бутка корсет жасашып, буттун кыймылдуулугун чектөө үчүн шнурковкалашкан. Ал эми ошол корсетти кроссовка деп аташкан. Кийинчерээк адамдар бут кийимдин бул түрүнүн ыңгайлуулугун байкап, дээрлик азыркы күнгө чейин популярдуулугун жоготпой. Тескерисинче, мунун аркасында азыр спортто жана күнүмдүк жашоодо башка бут кийимдин түрүнө алмаштыргыс бут кийим бар. Голландияда кеме бизнеси менен жүргөндө Пётр бир муз тебүүгө кызыгып калган. Ал бул кызыктуу ишти абдан жактыргандыктан бүгүнкү күндө бизге тааныш конькилерди ойлоп тапкан. Ким билет, балким бүткүл россиялык императордун энтузиазмы болбогондо биз дагы эле бут кийимибизге аркан, куур менен байлаган коньки тээп жүрмөкпүз. 17-кылымда адамдар Европада жалпы коомдогу элдин көңүлүн өзүнүн статусуна буруу үчүн бийик такалуу бут кийим кийишчү. Кээде такалар ушунчалык бийик болгондуктан жада калса, мындай бут кийимди кийип турган адамды ар тараптан кармап жардам көрсөтүшчү. Дагы да көбүрөөк көңүлүн тартып алуу үчүн ал такаларды кызыл түскө боеп алышчу экен. Төрт бурчтуу бут кийимдер азырда модадан чыга элек. Бул түрдүн пайда болушу да өзүнчө кызык окуя экен. Аны француз падышасы Шарль 8 ойлоп тапкан. Анын бутунда 6 манжасы бар болгондуктан жөнөкөй бут кийим ал үчүн өтө ыңгайсыз болгон. Ошол себептен улам падыша үчүн атайын бут кийим тигилген. Алгачкы така бут кийимин кийгендер аял заты эмес, моңгол эркектери болгон. Атка минүү учурунда үзөңгүдөн буттар тайып, ыңгайлуулук үчүн така ойлоп табылган экен. Эң чоң бут кийим өндүрүүчүсү Италия болуп саналат. Анда 30 миңден ашык чоң жана кичи ишканалар бут кийим чыгарышат. Балким ошол үчүн да Италиянын дүйнөлүк картада кооз өтүк формасында сүрөттөлүшү бекеринен эместир. 19-кылымда Филадельфия оң жана сол буттар үчүн түрдүү бут кийимдерди жасоону сунуш кылган. Буга чейин бүткүл дүйнөдө адамдар эки бутуна бирдей бут кийим кийишчү. Башкача айтканда, оң солдугу айырмаланбаган, бирдей размердеги, бирдей формадагы бут кийимдер болгон. Орто кылымдарда бут кийим кийүү аземинде келиндер күйөө бала берген бут кийимди кийүү менен күйөөсүнө баш ийгендигин көрсөтүшкөн. Ошентип болочок аялынын атасы кыздын үстүнөн үстөмдүк кылууну күйөө баласына өткөрүп берген. Азыркы учурдагы актуалдуу жана таанымал Adidas жана Puma бут кийим компанияларын баарыбыз билебиз. Ошол тууралуу бир кызыктуу факт. Dassler бир туугандары 1924-жылы бут кийим компанияны негиздеп, ал тез эле спорттук бут кийимдерди чыгарууда дүйнөлүк лидерлердин бирине айланган. Бирок экинчи дүйнөлүк согуштан кийин алар урушуп, компанияны экиге бөлүп салышкан. Адольф өзүнүн компаниясын Ади Dasslerден жана Рудольф Руди Dasslerден деп аташкан. Бир аздан кийин анын атын Puma деп өзгөртүшкөн. Дүйнөдөгү эң чоң бут кийим 28 октябрь 2002 жылы Филиппинде жаралган. Ар бир өтүктүн узундугу 5,5 метр, туурасы 2,25 метр, жана бийиктиги 1,85 метр. Аларды 37,5 метр бийиктеги гигант кие алмак. Азыркы учурда жашообузду бут кийимсиз дегеле элестетип болбойт. Ал эми сиздер дагы биз күндө кийип жүргөн бут кийим тууралуу бир топ кызыктуу фактыларга ээ болдуңуз деген ишеничтемин. Сиздер менен Кызык инфо рубрикасы болду. Кийинки берүүгө чейин көрүшкөнчө аман болуңуздар.
Кыргыздар тээ алмустактан берели аялзатын сыйлап, кыз баланы өзгөчө аздектеген. Алсак Манас эпосундагы чыйырды, Каныкей, Акыркеч, Арууке энелерибиздин улуялыгы, бүйрөлүгү, көрөгөчтүгү, чамбылдыгы бизге чоң үлгү боло алат. Ал эми биз бүгүн кыздын 5 журту тууралуу кеп курабыз. Сиздер менен Мурас теле студиясынын чебер түрмөгү, арыбаңыздар. Элибизде эр жигиттин 3 журту бар экендиги баарына маалым. Мына ата журттуң, бул тага журттуң, эми кайын журттуу болдуң, ушунуң бекем болсун деп баса-баса айтып келишет. Ал эми ошол эле учурда кыргыздарда кыздын да 5 журту бар экендигин билет белеңиз. Кыргызда кыздын 5 журту болот. Ошол себептен 5 көкүл, 5 саамай дешип, чачынын оң тарабын 5ке, сол тарабын 5ке бөлүп өргөн. Бул өрүм бекемдиктин, бышыктыктын, биримдиктин белгиси катары эсептелген. Жеңесиби, эжесиби, же апасыбы өрүп жатканда айланайын кызым, 5 журтуң бекем болсун деген тилектерин айтышкан. Ал 5 журттун эң эле биринчиси бул төркүнү. Мырзалардыкы ата журт болсо, ал эми кыздыкы төркүн деп айтылат. Экинчиси тага журту. Тага, таеке деген бул тоодой болгон таянар агалары деген мааниден келип чыккан. Демек, таяна турган, сыйына турган адамдар деген түшүнүктү берген. Үчүнчүсү кайын журту. Кайын журт кыздын барган жери. Кыргызда тектүү жерге барса экен деп бекер айтпайт. Санжырада кыз киши кайын журтун өзү тандаган учурлар да аз эмес. Маселен, Айчүрөк апабыз деле көп жигиттен, баатырлардын ичинен карап жүрүп семетейди көрүп, акыреттик жарым ушул экен деп чечим чыгарып, мунун келе турган ою жок деп ак шумкарын уурдап кеткен. Төртүнчүсү жака журт. Жакшы кыз жакадагы кундуз демекчи, кызды кыргыз жакадагы кундузга теңейт. Буга алыш-бериш кылышкан жакшы мамилелеш кошуна колоңдору, эже сиңдилери кирет. Анткени алыш-бериш карым-катышты көбүнчө аял киши кылат эмеспи. Ал эми бешинчиси эли журту. Кыз бир уруунун же ата-энесинин эле энчиси эмес, жалпы элдин энчисинде. Элдин башына караң күн түшкөндө кыз данакер болгон. Кыргызда чечилбеген маселелерди чечүүдө кыздын ролу чоң болуп, эки элдин бириктирүүчүсү болуп, тагдырына моюн сунуп кеткен учурлары аябай көп. Анан да аял бузулса коом бузулат, эркек бузулса үй бүлө бузулат деген кеп бекеринен айтылбаса керек. Ырас, тээ байыртан эле кыргыз аялзаты ажайып сулуу ажары, артыкча акыл, салттуу билими менен баркталган. Андыктан сөзүмдүн акырында Кыргызстандын айымдарына бардык жакшылыктарды каалоо менен биз бүгүнкү түрмөктү жыйынтыктайбыз. Сиздер менен чебер түрмөгү болду. Кийинки берүүдөн жолугушканча айдан аман, жылдан эсен болуңуздар. Кыздарыбызды ар дайым коргойлу жана барктайлы.